Мынакей Едис. Ушу биз дагы Кара Көлдүн тургуну жазы кечүү айылынын 71-жылкы балдары. Ушу биз дагы аякты биякты угуп, нары аз болсо дагы бир жардамыбызды берели деп. Ана 71-лер ушу азыраак тыйын чогулттук. Нары сени көп маалыматыбыз бар, сен жөнөтөлбөйсүз. Анан ушу туура иштеп жүрөт, так иштеп жүрөт деген сунуш менен ушу сагап келип тапшыралы деп чечтик. Ушу аз болсо дагы канча адамга ушу себепкер болсун, өзүнүн дарыларын, кемгерчилигин больницага, ооругандарга ушу, ооругандарга кемгерчилигин алып, ушу жарап кетсин. Ушу нерде 25 000 жазы кечүү 71-жылкылар. Рахмат. Мынакей Кудай буйруса аманатты алдым. Мен ушул жерден баса айткым келет. Бул акелерибиз, эжелерибиз бул үлгү болсун. Бул Кара Көл шаарына эле эмес, бардык Кыргызстанга үлгү болсун. Мынакей 25 000 сом берип атышат. Кудай буйруса, бул иш дары-дармекке деп берип атышат. Анан мен сурагым келет элем, мынакей врачтар менен постоянно байланышып атам, красный зонадагы врачтар менен. Красный зонадагы бардык врачтарга, медсестраларга айтат элем. Ошо ооруп жаткан адамдар кээ бирлери ушу дары-дармекке акчасы жетпей аткан болсо, биздин номерди берип коюңуздар. Андан сырткары Кара Көл сырт жакта лечение алып, ушу дары-дармегине акча жеткире албай аткан болсо бизге кайрылыңыздар. Бирок мындай учурларда кээ бир адамдар бул жерде мындай деп айткым келет, на совесть келип жардам сураңыздар. Биз карап, действительно муктаж болсо, ана дары-дармектерин алып беребиз. А так бизге Москвадан келген дарылар бар, булар врачтардын назначениесі берилип атат и берилип келе берет. Бул берилген акчаны мен дары-дармекке бул жерде аптекада бар дары-дармектерди ала албай аткандарга айтып жатам. Ошон үчүн келиңиздер, врачтарга жана ооруп жаткан адамдарга кайрылам. Келиңиздер, Кудай буйруса колдон келишинче жардам беребиз. Укмуш дебейбиз, бул акчаны кичине болсо да бир канча бир адамга өзүнүн бир себебин берип калса да жакшы. Аллахым ошо кылган садакаңыздарды кабыл кылсын, үй-бүлөңүздөргө тынччылык берсин, аманчылык берсин, ар дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр, бала чакаңыздар менен аман болуңуздар, тапкан акчаңызды Аллахым берекесин берсин, бактылуу үй-бүлөлөрдөн болуңуздар, көп жашаңыздар, небере, чебере көрүңүздөр, ар дайым ушундай Кара Көл шаарында үлгүлөрдөн болуп жүрүңүздөр. Рахмат.